Салам телекөрчү, адаттагыдай сиздер менен амандашып турган бул мугалим өмөлүнүн көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышын көрүп жатасыз. Ал эми бүгүнкү көрсөтүүбүздө Борбор калабыз Бишкек шаарындагы номер 173 бала бакчанын жетекчиси Алтын кыз Бегалиеванын жетекчилик кызматы, аны менен катар эле бала бакчанын турмушу, бүгүнкү күндөгү иши туурасында сиздерге чагылдырып беребиз. Бизден алсай туруңуздар. Алтын эже, сиздердин бала бакчаңыздардын киребешине турабыз. Көрүүчүлөргө эң алгач мына 173 бала бакчада канчага жакын бала тарбияланат, канча тарбиячы эмгектенет, деги эле ошол келген биздин жаш кичинекей мөлтүрөгөн бөбөктөрүбүзгө кайсы методикалар менен талим тарбия бересиздер? Биздин бул 173 бала бакчасында 613 бала тарбияланат. Андан тышкары ошол 613 баланы 15 тарбиячы алар менен алектенет, билим тарбия берет. Анда биздин балдар бакчасындагы балдар деген жаш өзгөчөлүгүнө жараша балалык деген программанын негизинде билим тарбия алышат. Андан тышкары дагы азыр биздин президентибиздин улуттук дем дүйнөлүк бийиктик деген жарлыгы указы чыкпадыбы, жарлык. Ошондо дагы көп балдарга билим тарбия жөнүндө дагы адеп ахлак деги эле баардык нерсе камтылган экен. Ушул аркылуу дагы өзүбүздүн тарбияга кошуп, ылайыктап тарбия берип келебиз. Коомдун эртеңки келечегин түзгөн дал ушул биздин жаш бөбөктөрүбүз. Бала бакчадан кандай тарбия алыш керек? Деги эле бала бакчанын коомдогу орду кандай болду экен? Негизги тарбиянын башаты үй бүлөдө. Эң биринчи тарбияны ата эне бериш керек да. Андан кийинкини андан ары улап дагы бекем андан ары тарбия берип өстүрүп өнүктүрүп кетчү бала бакча. Бала бакчанын орду эң жогору. Бала бакча деген көп ушундай тартипке, тыкандыкка тарбиялайт, билимге сугарат дегендей ата эне дагы ошого көңүл бурса. Себеби деген үй бүлөдө азыр деген жалаң гана телефондо отурат. Билим тарбия берүү бул жалаң гана оюн аркылуу өтөт да. Оюн аркылуу жана улуттук оюндар, оюндун түрлөрү бар да. Акыл оюндары, кыймылдуу оюндар, ролдук оюндар, кол манжы оюндары деген сыяктуу көп түрлөрү бар. Муну ошол аркылуу бала бүт ар тараптуу калыптанат. Анан буга чейин мына көпчүлүк бөлүгү мындан бир 20 жыл, балким 30 жылды артка кайрап ала турган болсок, балдардын көбү чоң атасы менен чоң апасынын колунда чоңойгон да. Бала бакчага көп барбай. Анан бүгүнкү күндө ата энелердин бардыгы эле мына багы каражат табуу маселеси, жумушка убактысын бөлөт, эртең менен саат 8-де келет, сиздерге балдарын табыштап берип кетет. Андан кийинки жоопкерчилик, кечки 5-6га чейинки жоопкерчилик дал ошол бала бакчанын мойнунда. Ичиндеги коопсуздугу, ичиндеги билимдигин баардыгы тең ошол бала бакчанын ичинде дегеним. Анан демек бүгүн бала бакчада кандай талим тарбия алса, андан кийинки мектепте дагы окуусу, андан кийинки окуу жайдагы жүрүш турушу, талим тарбиясынын баары ушул бала бакчага байланыштуу болсо керек. Баланы тарбиялоодо, билим тарбия берүүдө деги эле роль чоң дебедимби? Балдар өзү негизи эле ушундай орусча айтканда губка да, эң жакшы нерсенин баардыгын соруп алат. Эмне берсең ошонун баары мээсинде калат. Бала бакчадагы балдар силер айткандай мурдагыдай чоң атасында болбой калды. Көпчүлүк улуттук нарк-насил жөнүндө түшүнүктөрү жок. Мисалы эң жөнөкөй эле чүкө менен ойногонду билбейт. Чүкөнү көрүп дагы таң калып, бул эмне деген балдар бар да. Улуттун оңгусу улуу көч деген аталыштагы улуттук оюндардын, ар бир кыргыз улуттук оюндарын аркылуу балдарды тарбиялоо үчүн, үй бүлөнү бириктирүү үчүн ата энелер менен бирдикте ушундай кароо сынактарды өткөрүп келдик. Бүгүн дагы көрдүңүздөр. Анан улуттар аралык достукту, биримдикти чыңоодо дагы ар бир улуттун өкүлдөрү менен дагы майрамдык кечени, алардын каада салты менен биздики, биздин кыргыз улутуна
достукта. Анан балдардын мекенди сүйүүгө болгон сезимдерин кантип ойготсок болот? Бүгүнкү күндө мына мекенди сүйүү менен катар эле ичиндеги кыргыз тилди азектеп кыргыз тилде сүйлө. Бүгүнкү күндө көбүнчө мына социалдык тармактан жогоруда өзүңүз белгилегендей эле YouTube'дан деги эле балдардын баары уюлдук телефондон чыкпай ушул башка тилдин музыкаларын, башка тилдин мультфильмдерин көрүп отуруп эле анан тили кыргыз тилде эмес, башка тилде чыгып калгандыгын да көрүүгө болот. Ушул кыргыз тилин тилде чыгарып, мекенди сүйүүгө болгон сезим кантип ойготсок болот? Азыр балдарды бала бакчада мекенчилдикке тарбиялоо бул эң негизги чоң ролду ойнойт да. Кыргыз тил сабагы. Кыргыз тил сабагы эч жактан бери эле киргизилген. Кыргыз тил сабагында балдар көпчүлүк бир майда нерседен чоң баягы баланын калыптанып өнүгүп келаткандагысы ошо балдардын мекенчилдикке тарбиялоосуна чоң өбөлгө түшөт. Алардын ар бир аталыштары, жер сууду аттары же болбосо биздин символикалар гимнден баштап 3 жаш курагынан баштап балдар ырдап, ошол нерсени аткарып, ырларды жаттап, мисалы бир мекенди коргоо ырларын ырдап туруп ошону бийлегенде деле балдар өздөрүн ушунчалык бир мекендин бир жараны экенин өздөрүн ошо сезе билет да. Анан өзгөчө бир азыркы кезде биздин кыргыз тили ушундай бир аламдашуу доорунда көпчүлүгү өзүнүн тилин унутуп башка тилдерге өтүп кетип атпайбы? Ошол кезде дагы кыргыз тили, мен кыргызмын деген балдар тарбиялоо ушул бала бакчадан башталат. Азыр бала бакчалардагы деги эле үй бүлөдө, бала бакча, мектептердеги көйгөй ошо кыргыз тил көйгөйү. Көпчүлүк орусташып кеткен үй бүлөлөрдө бар да, балдар өзүнүн улутун ким экенин, кандай улуттан экенин билбегендер бар. Сен кайсы улуттансың деп сурасаң, я русский дегендер бар. Болбосо кыргыз үй бүлөнүн баласы. Биздин президентибиз ким экенин билбегендер бар. Көбүнчө жекече бала бакчанын балдарын көрүп калдым ошо. Демек мунун баары ата эненин кайдыгерлик мамилеси. Ата эненин кайдыгерлиги болбосо ошону бала деген сен кыргызсың, кыргыздын уулусуң же кыргыздын кызысың деп үйдөн айтса, андай болбойт эле да. Өзүнүн 5-6 жаштагы бала эми чоңоюп өнүгүп эле калган бала да. Ошол мектеп жашына жетейин деп калган балдар өзүнүн улутун билбеген, бул замандын көйгөйү да. Биздин кыргыз улуттун ушунчалык бир эң оор көйгөйү деп эсептей элем да. Демек биз кыргыз элинде балдарыбызды ошо кыргыз тилинде эң алгач бала бакчага бергенде да кыргыз тилинде окуттуруп, үйдөн дагы кыргыз тилинде, тилин кыргыз тилинде чыгарып калыптандырышыбыз керек. Бул албетте эң биринчи бир азыркы заманда ушу баланы биринчи ата энени тарбиялаш керек болуп калды. Азыр көпчүлүгү эле жок, бала бакчага келгенде дагы орус группаң барбы, орус тайпа бар, мен оруска деп киришет. Мен айтар элем, орусту да тилин үйрөн, деги 5 тил билгиле деп айтам. Сөзсүз биринчи кыргыз тилин чамбагыла, тамбагыла деп суранып ушунчалык айтып келем да. Үйрөнсүн. Мейли, бирок деген кыргыз эми бара-бара биздики буюрса бул бакчада жалаң кыргыз тайпалары болуп ачылат. Азыр дагы бар көпчүлүгү кыргыз тайпалар. Бирок ата энелерге ушул жерден кайрылып айтар элем, урматтуу ата энелер, биз балдарды мейли канча 5-10 тилди үйрөтөлү, бирок ошо кыргыз тилин чамбасак, кыргыз тилин үйрөтсөк, кыргыз тилинде сүйлөтсөк, анан биздин келечегибиз кыргыз деген улут сакталып калат эле. Кыргыздын намустуу атуулдары, мекенчил жаштары тарбияланат эле. Албетте азыр деле уучубуз кур эмес, бирок кийинки ар бир ата эне, жаш ата эне ойлонсо ушул нерсени деп айтар элем. Бизди көрүп жаткан ата энелер сөзсүз түрдө жогоруда биздин эжебиз баса белгилегендей эле башка тилге ыктабастан сөзсүз кыргыз тили эң алгач биздин бөбөктөрүбүздүн тилин кыргыз тилинде чыгарсак, андан кийинки башка тилдерди өздөштүрүп кетүүсүнө, аны менен катар эле мекенди сүйүүсүнө сөзсүз түрдө бир салым кошот деген ишеничтебиз. Багы айрым ата энелер бар, же болбосо буга чейин деле элимне дейт, же болбосо баласына буну жазай албайсың деген ишенимсиз ата энелердин ишенимсиз кадамынан улам бала багы
түнт болуп да өсүп калышы мүмкүн да. Баланын өзүнүн оюн эркин айтыш үчүн, өзүнүн баягы жашоодо мындай түз алып жүрүш үчүн сөзсүз түрдө ата эне камылгасын көрүш керек да. Сенин колуңан келбейт деген дагы ата энелер көп да. Бул таптан биз балдарга кандай кам көрүшүбүз керек? Андай ата энелер негизи азырынча тескерисинче деп айтар элем. Азыр өтө эле эрке кылып коет. Бул түнт кылып, сен кыла албайсың деп ишенич көрсөтпөгөн мурда өткөн убактарда болгон болуш керек. Көпчүлүк азыр болсо өтө эле эрке кылып коюп атат. Баарын мүмкүнчүлүк берип коюп атат да ар бир нерсегечи. Ошон үчүн өтө эркеликтен дагы балдар аткаргысы келбей, эми Демек анын аркасынан бала бакчага келген эрке болгон балдар сиздер тарбиялаганда дагы бир топ ыңгайсыздык жаратса керек. сөзсүз. Бирок ошону тарбиячыларыбыз бир калыпка келип тартипке түшүрүп, анан кийин бизден эң мыкты бир мекенчил балдар өсүп чыгып, ошол жерден бала бакчаны бүтүрүп кеткен балдар көп. Анан баягы жаңы келген кезде жок мен кылбайм деп эркин, өтө эле эркин коюп койгон ата энелер азыр көпчүлүгү ошондой. Анан эми албетте ар бир балага анын оюн, өзүнүн оюн айтканга, бир иште атка аягына чейин аткара билгенге баягы ишеним көрсөтүү бул ата эненин милдети, түздөн түз милдети. Бала бакчада сөзсүз бала бакчанын дагы өзүнүн милдеттери бар. Ар бир баланы кылган ишин мактап, аны өйдө жогору баалап көтөрүп дегендей. 16 маектешибизде эми бала бакчанын ичинден кандай шарттар алган, алар менен күбө болуп, мына маектешибизди уланталы. Бала бакча деп калдык. Мына бала бакчада социалдык тармакта айрым видео тасмалар коомчулукка жайылган учурлар бар. Тарбиячылардын балага кол көтөрүүсү, бул тарбиячылардын дарегине жаман кептерди айтырат. Демек тарбиячы ушул эң алды дегенде мыкты тарбиячылардын катарын толукташ үчүн кандай сапаттар ээ болуш керек? Улуу философтордун айтканы бар экен да, тарбиячы өзү тарбиялуу, тартиптүү болуш керек дегенчи. Ошон үчүн ар бир тарбиячы өзү негизи билимдүү болуш керек биринчиден, тарбиялуу болуш керек да. Өзү билген адам гана ошол билген нерсесин башкага үйрөтө алат. Демек тарбиячы дагы тарбия бериш үчүн көп жакшы сапаттарга ээ болуш керек. Анан эми андай чыгып калгандар ушул коомдо кездешип атат, албетте ал туура эмес нерсе. Бирок биздин бала бакчабызда баардык тарбиячылардын баары билимдүү, тартиптүү деп сөз мындай баса белгилеп айта алам да. Бизде эң мыкты тарбиячылар эмгектенет. Айтпадымбы, бир 15 тарбиячыбыз бар. Алардын баардыгы билимин жогорулатып, дагы билим алып, өздөрүнүн ачык сабактарын берип, балдарга ушунча билим тарбиясын берип, ата энелер менен дагы ушундай алакада иштеп эмгектенип келишет. Бала бакчанын ичине кирсек, мына Чыңгыз Айтматовдун адамдын башкаларга кылар эң чоң жакшылыгы үйүнөн адам болоор балдарды тарбиялап өстүрүү дейт. Караңызчы, керемет. Демек бул нерсенин баардыгын тең ичинен ары бери өтүп отурган балдар көрүп, бир жагынан аз да болсо окугандар болсо окуп, түшүнүп, анан үйүнө чейин айтып барса керек ата энесинечи. Ооба, ар бир биздин бала бакчадагы бала биздин заманыбыздын залкары Айтматов атабыз деп тааныйт, билет. Анан кийин бул илинген нерсе ата энелер үчүн илинди да. Мына адамдын башкаларга кылар чоң жакшылыгы эле ошо үйүндөгү баланы бир мыкты атуу кылып тарбиялап өстүрсө, анан башкаларга ошол кылган жакшылыгы экен да. Ошон үчүн мына бир тепкичтердин башына ар бир ата эне өтүп баратып да ушуну окуса экен деген таризде ушуну илдик. Анан ата энелер дагы кээде жакшы сөздөр айтып келип калса керек, ушул бала бакчанын дарегинечи. Ой, балабыз үйгө барганда ушул нерсени жакшы, буга чейин мындай эмес эле. Бүгүн жакшы сабак өткөн экенсиздер, ушундай нерсени айтып барды деп.
ой, ал нерсе биз үчүн бакыт да, андай нерсе көп болот. Ушунчалык келип ыраазычылыгын айтып, биз билбеген нерселерди айтты. Балам деген моун мен билчү эмесмин, моун айтпадыбы деп ушунчалык бир ыраазы болгон ата-энелер көп болот. Андай нерсе биз үчүн дагы бир чоң баягы күч кубат да. Ичинде ар биринен ушундай таранчы, коңгуроо гүлү. Булар даярдоо ар бир бөлүмдөгүлөр, ушундай болот алба. Ар бир тайпалардын аттары бизде кыргызча жазылган да. Бу жерде таранчы тоо, коңгуроо гүлү. Коңгуроо гүлү деген бул кичинекейге эң төмөнкү тайпа болуп калабы же кандай жашпы же? Биринчи даярдоо тоо. Даярдоо. Мектепке даярдоо тайпасы болот. Бул таранча деген бул орто топ. Бардыгы кыргызча аталыштагы өздөрүнүн тайпалардын аттарын билет балдар. Мен таранчы топтун баласымын. Мен коңгуроо гүлүнүн тарбиялануучусумун деп жогорку тайпа 5-6 жаштагы балдар тарбияланат. Жайлоо деген топ. Жайлоого келгенде эле болушат балдар берде бүт. Ошо жайлоого барат, кыргыздын бир кереметтүү жаратылышын сүрөттөгөн тайпа. Бул жерде 4 мезгил чагылдырылган. Кесибиңизде эң алгач ошо тарбиячылык мектептеги баягы башталгыч класстарда окутуу менен баштаган экенсиз. Анан бүгүнкү күндө мына жетекчилик. Ушул катардагы кызматкер менен жетекчиликтин ортосундагы айырмачылыктары, ажырымдары, жоопкерчиликтери кандай экен? Ооба, мен өзүм педагогикалык иш тажрыйбам 37 жыл. Анын 25 жыл ушу бала бакчада кыргыз тил мугалими болуп иштеп келе жатам. Албетте айырмасы жоопкерчиликте. Бирок мен өзүмдү баягы жетекчиликте мурда дагы ушу балдарга көнүп калганда, ар бир топко кирип балдар ушуну үйрөнүп калса экен деп көрсөтө салып, ушунчалык баягы жан дүйнөм балдарга жакын да. Тарбиячылык кесип аркылуу ушул бала бакча сиз үчүн эмне элестетесиз бала бакча дегенде? Бала бакча менин эми экинчи үйүм болуп калды. Балдар бул бир өзүнчө бир керемет дүйнө да бул бала бакча деген. Бала бакчасы өзүмдү жашоомду элестете албай калдым окшойт. Балдар жан дүйнөн кейип турган кезде да балдарга карап, ошолордун ичине кирип барсаң, ошо кейип турган нерсенин баардыгын унутасың. Балдар биз жашоонун гүлү да. Бул кереметтүү жер, бул ыйык жер бала бакча. Анан кесип аркылуу эмне таптыңыз? Эмнеге жетиштиңиз? Кесип аркылуу мен дүйнөнү тааныдым. Балдардын жашоосун деги эле бир көчөдө унаада деги коомдук транспортто жүргөндө дагы ушунчалык ар бир баланы карап турам да. Ошолор туура эмес отуруп калса, же болбосо туура эмес кир жерди кармап алса дагы, мисалы ар бир баланын бир жан дүйнөсүн түшүнө билдим. Ар бир ата эненин дегендей. Анан эми бир бакыт эле таптым бул кесиптен. Наристе тобунан баштап алат, алар чоңойот, ал күлсө күлөт, ыйласа ыйлайт. Ушунчалык бир оор, бир жоопкерчиликтүү жумуш. Ошону ата-энелер сезе билсе да, көпчүлүгү. Анан ошо аларды кайра кой берет. Анан улам аны кайра чоңойтот, ошентип отуруп бала бакчадан учурат. Анан кийинкиси бул дарак, мөмөлүү эле дарак бышып жетилген, сонун болгон балдарды улам коомго кошуп турат. Ушуга далил үйдөгү 5 баланын өзүнчө бир кыялы бар. 5 балага түппөгөн ата-энелер да бар да. Анын ичинде бул жакта канча деген коомдун ар түрдүү кыялдагы, ар түрдүү жогоруда сиз айткандай эле эрке балдары келет, айрымдары тарбиялоо келет. Ошолордун баардыгына сиздер талим тарбия берип, бир багытка салып, багы өзөндүн шараккан суусундай кылып, тунук кылып, аларга талим тарбия бересиздер. Бар болуңуздар эже, сиздин ишиңизге ийгилик. Мына ошентип сиздердин бала бакчаңыздар, аны менен катар эле сиздин мына жетекчилик, тарбиячылык, буга чейинки басып өткөн тарбиячылык кесибиңизди азыр көптөр кеп кылдык. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ошентип мугалим өмүрлөр көрсөтүүсүнө бөлүнгөн убакыттар соңуна чыкты. Бул көрсөтүүнү эфир аркылуу көрбөй калган болсоңуз, социалдык тармактан ЛТР билим илимди издеп, YouTube'дан, Facebook'тан көрсөңүз болот. Эмки эфирден көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.